Кыргызстанда эң күчтүү улакчылардан көкбөрү ойногондордон Манас Ниязов менен Нуржан Мелисбек уулу экөө соперниктешет. Сиз кошуласызбы ушуга? Бул нерсеге мен кошула албайм. Канча гонорар сунушташты сизди чакырып? Сунуш болгон. Баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе эмес, мен айтып эле коеюн. Бул оюнду адамдын ден соолугуна өтө зыян, бул спортту жабыш керек дегендердин да пикирин көп окуйбуз. Көз карашыңыз кандай ушул боюнча? Башка мамлекеттен алып келип ойноп аткан оюн эмес да булчу. Бул биздин мурас да, биздин оюн бул. Бул оюнду эми жок кылыш болбойт го деп ойлойм. Калыстар тобунда көбүнчө таластыктар отурат. Ошон үчүн таласка ынтымак командасына көп тартып коет деген пикирлер бар. Канчалык чындыгы бар? Эмне айтасыз ушул боюнча? Бул калыстар ар бир областтан бирден гана алыс болот. Кыргыздын көкбөрү оюнчуларын Казакстандын оюнчулары камчы менен сабап жаткан видеолор тарады. Ушул окуу боюнча эмне айтасыз? Сиз бар белеңиз. Кысымдар болгон, камчылашкан. Казакстандын көкбөрүнө жетектеген жетекчиси интервью бериптир. Ошол оюн боюнча журналист суроо койгондо, Кыргызстандан келген аттардын таказында шипы бар экен, биз алгыла десек алган жок деди. Эгер шипы, такада шипы отурган болсо, биздин оюнга да кирбейт да. Биздин эрежеге да дал келбейт шипы зорлоо. Казакстан оюн көргөзбөй, атайын ойнобой Өзбекстанга утулуп беришти. Аны элдин баары көрдү. Анан Өзбекстан менен Кыргызстан чыкты. Эмнеге казактар мындай кылды? Мен бул кандай өздөрүнүн саясаты болду, кандай максатта алар утулуп өзбекке уруп койду, аны биз билбейбиз. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто ынтымак командасынын оюнчусу Нуржан Мелисбек уулу агабыз келди. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ага, сиз менен биз келишкенден кийин убакыт сааты чыкпай 3-4 ай өтүп кетти. Эми жолугуп отурабыз. Азыр Ыс көлгө келдик. Ушул жерде даярданып жатыпсыздар. Жакынкы оюндарга. Жалпысынан негизинен бир атайын оор деле суроо жок. Өзүңүздүн тармагыңыз боюнча, улак боюнча сүйлөшөбүз. Эгер ыңгайсыз суроолор болсо, эфир үстүндө баш тартканга акыңыз бар. Эфир бүткөндөн кийин суроолорду алып коелу, кезип коелу деген болбойт деген ойдомун. Алгачкы суроону баштайлы. Негизи бул көкбөрү оюнун көп мамлекеттер, кээ бирлер талашып өзүндүк кылгысы келет. Бул оюн негизи каяктан чыккан? Качан башталган? Аталышы бул бизде көкбөрү, казакта көкпар деп айтылат. Өзбекте башка айтылат ушундай да. Ар жерде ар кандай айтылат. Бирок бир канча жыл болду Казакстанда деле бул көкпар көкбөрү болуп айтылчу. Башка мамлекеттер точно билбейт экен, бирок ушу казакты гана билем да. Бул көкбөрүнүн башталышы бул мен кандайдыр бир себептен мен билбейт окшоймун. Кайсы жылы кандай болуп башталганын, бирок биз казан тартканы бул 90 жылдардын ичинде башталган экен да. Биз жан убакта эми жаш бала экенбиз. Ошол күндөн баштап эле бизде көкбөрү оюну болуп аталып ушул атайын казандыкта ойнолуп келатат көкбөрү оюну. Азыр сиздин минип жүргөн атыңыз Лимон деген ат экен. Кайсыл өлкөдөн келди? Качан алдыңыз? Жана ошо менен бирге көрүүчүлөргө кызык, баазы канчага турду сиз алганда? Дүйнөлүк 5-чи көчмөндөр оюну болуп өтүп атат Казакстан жер кезинде. Ошол оюнга минип барчу атым Лимон, бул жаңы ат. Бул жеке менин атым эмес. Ошо таласта эле бир байкелердин аты. Кыргызстан мамлекетинен эле чыккан ат. Ушул жактан эле төрөлүп ушул жактан чоңойгон ат. Кичинекейинен ошол байке өз Дамир деген байкебиз багып чоңойгон ат экен. Азыркы күндөгү баасын канчага турат, канчага сатылат, ал жөнүндө кабарым жок, бирок бир эле кымбат болсо керек бул аттын баасы. Жалпы ушу сиз көкбөрүгө киргенден баштап канча ат алмаштырдыңыз? Ичинен өзүңүз бир база белгилеп, ушулап бир көңүлүмө жакын болду, сагынып калам деген ат болду? Ооба, ушу ынтымак командасында 10 жыл болду ойноп келатканыма. 10 жылдан бери ушу ынтымак командасындамын. Ой, айтып берсем, ушул убакытка чейин көп ат миндим. Көңүлүмө жакын Кара куш деген ат болгон. Ошол атты 3 жыл миндим окшойт. 3 жылдын жүзүндө
көп мыкты оюндарды көрсөттүм ошол ат менен. Ушу Кыргыз Республикасындагы эң белгилүү турнирлерде мыкты оюнчу аталдым ошол ат менен. Эми ошол атты баса белгилеп айтып кетем. Ошол убакытта эң мыкты аттардын катарын толуктады. Эми билбейм, ал ат азыр болсо деле ошондой оюндар көрсөтмөк белем, бирок ошол ат көңүлүм аябай жактычы. Кыргызстанда эң күчтүү улакчылардан көкбөрү ойногондордон Манас Ниязов менен Нуржан Мелисбек уулу экөө соперниктешет. Сиз кошуласызбы ушуга? Бул нерсеге мен кошула албайм. Анткени бул клубтар арасындагы оюнда ынтымак менен достук командасы эң мыкты команда деп айтылып келет. Анан улакчылардан эми айта кетсем көп да. Ой, Манас Ниязов дагы мыкты оюнчу. Алдыңкы Кыргызстандагы алдыңкы оюнчулардын катарын толуктайт. Баса белгилеп айтып кетсек, мыкты оюнчулар көп. Мен биринчи, экинчи, үчүнчү оюнчу деп өзүмдү баса белгилеп айта албайм. Аны эл билет, ошондой көрөрмандар билет. Бирок алдыңкы оюнчулардын катарын толуктайм деген өзүмдүн ойлорум бар. Көкбөрүдө атайын бир өзүнүн эрежелери бар. Сиздин ушул көкүрөгүңүздө бир өзүңүзгө жакпай келе жаткан бир эрежелер барбы? Ушуну алыш керек, ушул жерин өзгөртүш керек эле деп ишке ашпай келе жаткан, балким келечекте өзгөртөбүз деген эрежелерден кайсы жери жакпайт? Эреже бул эң жакшы мыкты деңгээлде иштелип чыккан көкбөрүдөгү эреже. Ооба, кээ бир мамлекет айтат экен, өтө безопасный оюн көкбөрү депчи. Ой, эми аттын ударына чыдаш адамга бул өтө оор нерсе болуш керек. Кээде кат биз чабуулчубуз да, кат урган маалда ушул нерсе жок болсо дейбиз. Бирок ал нерсени кат уруп тоспосо оюн кызыксыз болуп калат да. Бирок эрежелер толук эле кошулам. Эч кандай өзгөртө турган жерлери жок. Эми жылдан жылга өзгөрүп келатат. Мисалы 5 метрден ура турган болчу, мурун азыр 3 метрге жылдырды, 3 метрден урсаң болот да адамдычы. Эми ушинтип иштелип келатат, жылдан жылга оңоюраак болуп, казандарды жумшак кылып, заман болуп казан кылып. Эми жакшы эрежелер буюрса, жакшы. Келип 3 метрден ура турган, негизи эле адамга зыян келбеш үчүн ура турган эрежени алып койсо, бул оюн болбой калат. Бул сөзсүз керек нерсе да. Ооба да, сөзсүз керек нерсе да. Эми гол салдырбаганга атаандашты болушунча аракет кылып тососуң да, тосуп жүргөн деле болбойт. Эми мурдурат, тосот эми. Ар бир оюнчунун позициясы бар да, чабуучу, коргоочу, ушундай. Улактан сиздин эң чоң алган жаракатыңыз кандай болду? Кандай жаракат алдыңыз? Өтө оор чоң жаракат алган жокмун, Кудай сактасын. Эми жеңил майда чүйдө жаракаттар болуп атты, бирок жаракат алган жокмун. Оюнда, бир оюнда сиздин эсиңизде калган ошол 10 жыл аралыгында эң көп канча салым сала алдыңыз? Ошо менен бирге кошумча суроо, Кыргызстанда бир оюнда эң көп салым салган рекордту ким койду? Мен так эстеп кала албайм. Канча оюнда канча гол салганымды. Ар кандай оюн болот да, кээде слабый оюндар болуп калат. Ал убакытта көп аттар чачатпай, өзүнчө тактика бар да бул оюндачы. Эми финалда кээде салып калабыз оюн. Эми 3 оюн эме бир оюнда 3 гол, кээде 2 гол, кээде 4 гол ушундайларды салып жүргөн учурлар болду. Бирок рекордтук мен так баса белгилеп айтып кете албайм. Ушу Манас Ниязов, Рустам Тыналиев, Улан Насакеев деген байкөбүз бар, Жөкө Орозбаев деген ушулар болуш керек деп ойлойм. Ошол убакыттарда оюн учурларында эң көп гол салган ушул оюнчулар го деп эсептейм да. Сиз оюнга киргенден бери ынтымак командасына келе жатасыз. Бул чабуулчу деген оюндун эң алдыңкы оюнчуларынан болот менин түшүнүгүмдө. Ошол ынтымак командасынан башка жактардан, ар кандай сунуштардан бул чабуулчу негизи керек. Канча гонорар сунушташты сизди чакырып? Сунуш болгон, баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе эмес, аны айтып эле коеюн. Бирок жакшы эле сунуштар түшкөн. Бирок мен жеке өзүм эң күчтүү, эң белгилүү клубта ойнойм, ынтымакта. Ушул жерден кетким келбейт.
Анткени ушул бир мыкты деңгээлге ушундай бир мыкты оюнчу болууга бирден бир себепкер ушул ынтымак командасы деп ойлойм. Эмне деген мыкты байкелер бар болчу ушу командада. Эмне деген мыкты жетекчилер, эмне деген мыкты тренерлер келди. Ошолордун артынан, ошолордун колдоо сөзүнөн ушул ийгиликтерге бүтүнө ынтымак командасы менен жетип келдим. Анан түштү, бирок ынтымак командасында эле ойноп келатам да. Биз көбүнчө укканда оюнда торпок тартыптыр дегенди угабыз. Башка серке тартыптыр, чакан улак тартыптыр дегенде оюндун эрежеси барбы? Негизи кандай нерсе тартылыш керек? Жана салмагы канча килограмм болуш керек стандарт? Торпок тартышып ойнойт. Бул Ош, Жалал Абад, Баткен жакта да. Эми биз жакта теке да. Чүйдө, көлдө, нарында, таласта ушул жакта теке ойношот. Албетте торпок, тек оюн, ар бир жердин өзүнүн оюну бар да бул. Республиканский негизи бул негизги оюн көкбөрү бул Казанда. Казандагы текенин салмагы 33-35 болот. Ар бир оюн жерге тартабыз, текени тоостан болуп тартабыз. Ош жакта, Жалал жакта торпок тартышат, ал жакта эреже жок деп ойлойм. Эреже жок ал жакта. Негизи чоң мамлекеттик деңгээлде боло турган, мамлекет караган оюндарда 35 килограмм деп коюлат. Сиз жана айтып өткөн Кара куш деген атты миндиңиз бир кезде. Ошо менен бирге Ахиллес деген ат болду. Азыр экөө көптөн бери биз улактан көрө албайбыз. Азыр каякта, эмне кылып жүрөт, эмне себептен чыкпай калды, анан урук алуу максатында колдонулуп жатабы? Ахиллес ошо көкбөрү жаатында жүргөн эле бир байкелер да. Көкбөрүдө ордуар кызмат кылган эле байкелердин колунда. Ал байкелер ошо азыркы күндө аны жакшы бир сарайларда тургузуп, кулуна алуу максатында карашып жатышат Ахиллести. Кара куш деле ошо өз жактагы эле бир байкелер да. Ал эми булакка чейин лечение кылып, оюнга аракет кылып чыгарабыз деген максат менен даярдашып жүрдү. Бирок болбоду да. Серозуна катуураак травма алып калып, бул келе албай койду өзүнө. Эми мына Кудай буйрса быйылкы жылдан баштап кулуна алып ушул Кара куштун баласы, Ахиллестин баласы деген жакшы аттар чыгабы деген ойдо ошолор карашып жатат азыр. Азыркы күндө ушундай багууда эле да. Улакчылар аттарды көп мамлекеттерден алып келди деп дагы угабыз. Негизи ушу көкбөрүгө ылайыктуу аттар кайсы мамлекеттен көп чыгат? Кайсы өлкөнүн аттары ыңгайлуу көкбөрүгө? Башка мамлекеттен күлүктөрдү алып келет да. Чистокровный күлүктөрдү алып келишет. Байгеге салып көрүшөт. Көбүнчө ушу байген аттар келсе керек башка мамлекеттен. Бирок ошолордон аргындаштырылып, кулун кезинен тарбиялап өскөн ушу Кыргызстандан эле чыгат көп аттар. Көп ат ушу Кыргызстандын эле аттары бул убакта жүргөн. Бирок башка мамлекеттен келген аттардын канынан алышат кейбирлер. Өзүнүн бейлерге коюп ошолордон кулун туудуруп анан тарбиялашат да. Жаштайынан тарбиялашып өстүрүшөт улакчылар. Көкбөрүнүн көрүүчүлөрү, улак ойногон өстөрү ошол бир көкбөрүгө чабылган, атага чыккан жана башка аттардын атасы ким, энеси ким, жети атасына чейин сүрүштүрүп жатка билгендер бар. Буну кантип аныкташат? Бирөөдөн уккан боюнча ишенеби же башка бир жолдору барбы? Ушунун баласы ушул деп кантип аныкталат? Мисалы мен атым болсо, жакшы атым болсо бирөөлөрү келип бээ койдуруп кетишет да. Эми аны мен атымды билем, бул кайсы аттын баласы экенинчи. Ошол себептен эле жакшы айгырды издешет да. Мисалы жакшы айгырдын балдарынан жакшы кулун чөт деген ойдо жакшы айгырларга көп апарышат. Эми ошолор мисалы ал өзүнүн айгырынын атасын билет. Ушундайдан эле айтылып келинет. Анан эми бирок көбүнчө улакта жүргөн аттын жети атасын же атасын билбесең деле улакта жүргөн бир көргөн ат жакшы ат болсо, эми ошол аттан барып коюп кулун алышат ушундай да. Кээ бир аттарды өтө акылдуу, жеке чыкканда кадимкидей жардам берет, атты коруйт, адамдын айткан сөзүнө түшүнөт дегендер дагы бар. Бул реалдуу жашоодо барбы ушундай, чынбы ушул? Эми адамдын айткан сөзүнө түшүнөт дегенди билбейм, бирок
көндүрөбүз да ошогочу. Ошо менен көп иш алып барабыз. Ошо ат менен көп тыгыз мамиле кылабыз. Мисалы оюн мисалы мартта отурган болсобуз, февралда келебиз. Бир ай, бир жарым ай ошо ат менен иштейбиз да. Өскө үйрөтөбүз, казанга үйрөтөбүз. Жекеме жеке жаткырат, жекеме жеке оюнчулар. Ар ким өзүнө, атына кылдаттык мамиле кылып, ошону үйрөтүүгө аракет кылышат. Манас Ниязов интервьюлардын биринде Кыргызстанда номер 1 ат бул Бойко деди. Кошуласызбы? Ооба, өз убагында өтө мыкты ат болду да. Чындыгында мыкты деш керек го, мыкты ат болду. Бирок ал өзүнүн кезинде, азыр эмес. Ооба, азыр эмес. Заман өзгөргөн сайын номер 1 аттар алмашып турат. Ооба, эми азыр эмне деген дагы мыкты аттар чыгып атат. Бирок азыр деле ал ат болсо мүмкүн номер 1 ат болот билем, травма алып кетип калды, оюндан четтеп калды. Бирок мыкты ат болчу. Азыркы кезде сиз кайсыл атты биринчи орунга кое аласыз? Ушул мыкты моюндайм мен ошону деп. Эми азыр моюндаш кыйын болуп атат, анткени бир оюнда бир ат жакшы боло турган болсо, кийинки оюнда дагы бир жаңы ат келип калат да, жакшатчы. Уже мурункуга караганда азыр аттарды уже улактын аттарын көп чыгарып баштады. Жетекчилер бияктан тияктан ар областтан ат издешип, мурун аттар баазы бир аз ылдыйраак болсо, аттардын баазы өтө көтөрүлүп кеткен. Жакшы ат улам алышып, бир оюндан бир оюнга аттар өтө тездик менен мыкты аттар чыгып атат да. Улам жаңы ат келген сайын мыктылар келет, бирок жаңы ат келгенге чейин бүгүнкү күндө сиз кайсын айтасыз азыр? Эми азыр коргоочу жаатында десем, ошо Жөкө Орозбаев менен Мустанг деген ат. Коргоочу милдет аткарат. Ошо ат эң мыкты ат деп билем. Чабуулчулардан эми высший лиганын оюндарынын арасында ошо Азия, Роки ушул эки ат деп ойлойм. Мустангты буга чейин сиз мингенсиз? Жок, коргоочу милдетинде жүрөт, мен башка ат минчимин. Сиздин ушу Көкбөрүдө келе жатканда сиз билгенден эң кымбат ат канчага бааланды ушул мыкты деп кезинде, ушул күнгө чейин? Бааланып сатылып келген бир эле уккан атым ушул Шерой деген ат укканбыз. Бар эле билет болчу, эң кымбат ат ошол сатылды депчи. Алато деген команда чыккан, ошондо ошого бир Шерой деген ат келген, сатылды. $40,000 деп келген да. Анан эми азыркы күнгө чейин эми азыр деле $40,000, $50,000 аттар бар го. Мисалы Аватар бар. Ынтымак командасында баазы өтө кымбат аттардачы. Бирок сатылган эмес да эч жакачы. Бир эле кишиде тарбияланып өсүп, ошол киши эле гана багып келатат. Бирок ошол Шерой деген уккам $40,000 сатылып келди деп. Андан бери $40,000 улакка ат алыныптыр деген ойлойм. Бир атка, бир улакчыга 1 жыл камсыз кылуу үчүн, 1 жыл айлантып багыш үчүн орточо канча расход кетет? Так баса белгилеп айтып кете албайм, бирок 1 жыл бир оюнчу бир командада 1 жыл ойнош үчүн алган контракт деп коет. Ошону эми ар ким ар кандай контракт алат да. Мисалы бирөө $5,000 алса, бирөө $7,000 алат, бирөө $10,000 алат. Эми минимум бир жыл бир ой жакшы оюнчу, жакшы аты менен 1 жылдык расходу бул $10,000 терең болсо керек. Сиз 1 жылга канча контракт аласыз? Баса белгилеп мага контракт берген эмес. Бирок жардам катары ошо ынтымак командасында ойноп келатасың деп берип келатат. $100,000 сом, $200,000 сом. 1 жылга? Ооба. $300,000 сом берди. Бир машина беришти Дастан байке. Азыркы күндө ушу Ерлан Адилет деген биздин жетекчилерибиз бар. Ошолордун мойнунда бардык нерсе. Ушундай жардамдарды берип келатат, бирок мен баса белгилеп $5,000 же $10,000 контракт алган эмесмин командасына. Ушу Көкбөрү оюнунда колдоочулар бар, спонсорлор өтө көп каражат сарпталат. Ушуну көп каражат коротуп колдогондордун максаты эмне деп ойлойсуз? Кандай пайда бар? Алар көп акча коротуп жатышат.
Бул эми өтө көп каражат алып калат да. Bir жылда болгон расходду эсептесе 12 ат 12 бала бир аттырам болуп калат, кайра ат алыш керек 15-20 миң долларга. Эми муну эсептесе өтө көп чоң суммадагы акча да. Ошону коротуп азыр жетектеп жүргөн биздин Ерлан, Адилет, Канет деген акелерибиз бар. Ошолор эми булар чынында бул көкбөрүдөн пайда таппайт. Только чаша да. Эми буларга мен ойлойм, булар чисто ушу намыс деген эми Кудай өчүрөстөн жумушу бар. Намыс деп ушу бир кыргыздын каада салты болгон бул көкбөрү оюнуна бир салымыбызды кошоюн деген, ушул оюн өчүп кетпеш үчүн, ушул оюн жоюлуп жок болуп кетпеш үчүн, өнүктүрүш үчүн, кошуп жаткан салым үчүн ошондой ой деп эле ойлойм. Анан эми булар пайда таап же бир ушул менен бир өзүнүн деңгээлин көтөрөйүн деп же бир кандайдыр бир депутат болоюн деген ой жокко деп ойлойм да. Көкбөрү оюнда адамдар айтышат, негизи жашоодо жети өлчөп бир кезип иш кыл дешет да. Бул көкбөрү оюнда жети өлчөп бир кескен пайдалуубу же тобокел көбүрөөк пайда береби? Аракет кылабыз да бугачы. Ушуну бир утсак экен, ушул жерден бир жакшы оюн көрсөтсөк экен, ушул жерден бир командага пайдабыз тийсе экен деген аракет менен ойнойм. Сен бул тобокел эмес болуш керек. Кыргызстанда жалпы көкбөрү оюндарында эл көптөн күткөн эң кызыктуу оюндардын бири деп биз ынтымак менен достукту күтүп көрөбүз. Муну сиз деле моюнга алат болушуңуз керек. Ушул күнгө чейин достук менен ынтымак жалпы эсеп финалда канча болуп келе жатышат? Жалпы канча болду? Финалда эсептесек, мен кели бир 10 жылда канчайым бир где-то 30 оюн болсо керек. Эми жылына 3 оюн болот. Ушу карантин болгон эле бир оюн болуп калды да. Эми 27-28 оюн болсо ошонун көбүн ынтымак жеңди го деп ойлойм. Көп. Экон ошо 10 жылдын жүзүн эсептегенде ынтымак көп жетишкендикке жетти болуш керек. Арасынан утулуп калган күндөр болду. Эми биз деле бирде алар утуп, бирде биз утуп ушундайлар болду, бирок көбүрөөгүн ушу ынтымак утту. Жалпы эсептен ынтымак алдыда келе жатат деп ойлойсуз. Братан, мен сүннөткө отурган атам. Сүннөткө отурган атсаң молдого бар. Не кыл дейсиң мен? Байча сүннөт тоюн берген тарттырып коюсуң. Бол, тарт берем. Тоюңду 3 күндө монтаждап, колуңа карматам. Братан, акчасы канча болот? Сүннөттөгөндөн кийин көрүндүк акча берет го. Ошодон көңүлүңөн чыгарып бересиң. Бол. Досторуң сүннөткө отуруп калса, камера керек дейт го. Төмөндөгү номерге чаласыңар. Хорошо? Договор. Ынтымак менен достук командасы чыкканда сөзсүз көрүүчүлөрдө бир фанаттык, күйөрмандык нерсе деген бар. Тилекке каршы буну спорт катары, сый катары көрбөй, бир өзүмдүн командам утса экен деп экинчи командага жаман көз карашта карап бөлүнгөн дагы элибиз бар. Буну моюнга алабыз. Эл экиге бөлүнбөй, мындай чеги менен колдоо үчүн биз ушу бөлүнүүнү кантип токтотсок болот? Балким ынтымак командасында сизди достукка өткөрүш керекпи же Манас Ниязовду башка жаккабы же башка бир жолу барбы? Кантип элди бөлбөй көрүүчү топтойбуз? Көкбөрүнүн негизи күйөрман өтө көп. Достук менен ынтымак ойнойт дегенде кээ бирлер үй жайын чыдап келип көрүшөт. Кээ бирлер башка мамлекетте болсо дагы учуп келип көрүп кеткендер бар экен да. Экон оюн. Анан ушу бөлүнүү жагы, уруш жагы өтө жаман нерсе да бизгечи. Бул эми ушул эки команда эле эмес, эми баягы көкбөрүнүн өнүгүшүнө көп команда салымын кошуп жүрөт да. Негизи ушу бир командадан түтүп чыкканы, бул өзү бир күчтүү команда алып чыкканы өзү бир көкбөрүнүн өнүгүшү да. Бирок өтө чоң бир жетишкендик, өтө чоң бир күйөрман топтогон бул нерсе бул көкбөрүдө ынтымак менен достук да. Ушул нерсени жакшы кабыл алсак деп айтат элем күйөрмандаргачы. Эми Кыргыздын эле командасы экөө тең, Кыргыздын эле балдары да. Анан эми кээ бир күйөрмандар өлтүр, анан төөлө деп өтө жаман көз караш менен көрүшөт да. Бул эми мен ойлойт элем адамдын өзүнүн деңгээли ошентип көрүшчү.
өзүнүн деңгээлин эле көрсөтүп атканго деп ойлойм да. Мен баягы жаман сөздөр менен кыйкырып сөгүп сагып отурганчы. Ой, өзүнүн чегинде өзүнүн достук деп уран чакырып, же ынтымак деп кыйкырып, ал сал деген сыяктуу болуп түшсө баягы ордунан туруп кыйкырып, бир плакаттар жасап, ошондой бир күйөрмандык кылса жакшы да. Анан тилдеп, урушуп, ар кандай жаман сөздөр менен сөгүшкөнчү. Эми кээде отуруп комментарийди окуйсуң. Өтө жаман нерсе да. Эми ага биз көңүл бурбайбыз эми. Мен көңүл бурбайм да, бирок ошол эле улакчылардын, ошол эле балдардын бир туугандары бар, эже карындаштары бар, келинчек бала чакалары бар. Ошолор деле көрөт, ошолор деле окуйт. Жаман акыбалда карат да. Ошон үчүн ушу өзүбүздүн кара салт оюнубузду, өзүбүздүн эң белгилүү спортубузду ушу күйөрмандар бөлүнүп жарылуудан жок кылып алабы деген ойлор келет. Жок кылып алышыбыз да мүмкүн да, бөлүнө берсек. Ошол себептен бөлүнбөй эле коелу, буну колдойлу, коштойлу, андан көрө жакшы күйөрмандык кылалы деген ой айтат элем. Оюнда ар кимдин өзүнүн позициясы бар. Коргоочу, чабуулчу жана башка. Элдин сүймөнчүлүгүнө көбүрөөк ээ болгон бул чабуулчу деп билебиз биз. Барып салым таштагандар. Чабуулчу кантип тандалат? Кантип билесиздер ушуну чабуулчу кылабыз деп? Жок, бул негизи чабуулчу кылабыз деп тандаганда эмес, бул мисалы өз айыл айым ойноп жүрүп, ушул клубтарга кошулуш үчүн аракет кылабыз да. Эми айылда мисалы акелер бар, улак эң сал деп, мисалы эң жаңы ойноп жүргөн түрткү кылат да. Ошол нерседен өздөштүрөбүз да. Мисалы эми кээ бирлер бар, эми баягы өздөрү коргоочу жак көбүрөөк жагат да, жаш балдаргачы, жаңы чыгып аткан бала коргоочу жак көп жагат. Ошого ылайыктуу ат минишет. Ошентип баягы айылда ойноп жүргөн жакшы коргоочу болуп, өзүн жакшы көрсөтүп баштайт. Анан кээ бир оюнчулар бар, эми чабуулчу. Эми мисалы оюнчунун көбү эле чабуулчу жакта аракет кылат. Коргоочу жакта азыраак. Бара мисалы бир 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл чабуулчу болуп жүрүп анан өзүң акын коргоочу өтүп баштайт экен. Жаштар бар, жаштар көбү чабуулчу болот. Чабуулчуга эми келип баштагандан өзүң оюнду тажрыйба алып каласың. Бир 5-6 жыл, 10 жыл ойногондон кийин оюндун бүт уже көрүп каласың, билип каласың, ошондуктан анан защитага өтүп баштайсың да, коргоочуга. Эми коргоочунун милдети өтө чоң да оюнчугачы. Ошол эле чабуулчуга ошол улак алып жүргөнгө тогуш керек, жардам бериш керек, улакка келтирбеш керек. Коргоочунун ролу өтө чоң. Бул оюн негизи жана сиз айтып өткөндөй өтө кооптуу оюн деп көп эсептейт. Бул оюнду адамдын ден соолугуна өтө зыян, бул спорту жабыш керек дегендердин да пикирин көп окуйбуз. Көз карашыңыз кандай ушул боюнча? Эми бул ошого ылайыкталуу азыр эрежелер иштелип чыгып атат. Азыр мурунку караганда оюнда кичине жеңилдеп, көп эреже жаңыланды да. Безопасный караганда жаңыланды кичине. Эми бул бир башка мамлекеттен алып келип ойноп аткан оюн эмес да болчу. Бул биздин мурас да, биздин оюн бул. Бул оюнду эми жок кылыш болбойт го деп ойлойм. Буга караганда биз наоборот, биз ушул ат жагына, ушул када салт өзүбүздүн оюндарыбызга көбүрөөк балдарыбызды алып келсек деген ой бар да. Эми безопасный бирок эми ушак ушу өзүбүздүн ушу ат жагындагы немелер спортко көбүрөөк басым жасасак жакшыраак го деп ойлойм да. Чын башка спортко караганда. Көпчүлүк көрүүчүлөрдөн дагы бир пикир бар. Калыстар тобунда көбүнчө таластыктар отурат. Ошон үчүн таласка ынтымак командасына көп тартып коет деген пикирлер бар. Канчалык чындыгы бар? Эмне айтасыз ушул боюнча? Андай сөздөр да бар. Андай сөздөр да окуп калабыз. Эми баягы жеңил окуган, башка окуп калгандан кийин ошондой сөздөр да чыгып, күйөрмандар арасында талкуу болуп жүргөн сөздөр да бар. Бул калыстар ар бир областтан бирден гана калыс болот. Бирден гана неме болот. Талас областынан бир эле калыс бар. Азыркы күндө Көк Бөрү жаатында бир эле калыс болуп, ортодогу оюнду гана алып барат. Бирок
жакта главный судья бар, тиякта отурган өзүн кароочу, баягы видеодон көрүп отурчу өзүнчө анын топ бар. Бирок ал нерсеге талас судьялар тартып койду деген бул болбойт болчек. Бул нерсе тартып койду деген же таласта судья алган болбойт. Чүй менен талас ойной турган болсо көлдүк болот. Ош менен талас ойной турган болсо чүйдүк болот. Ушундай сыяктуу да. Достук менен мисалы достук менен ынтымак ойногондо көлдөн же чүйдөн судья коюшат да. Анан буга тартып коюп өтүп дейм. Билбейм. Ушул кезге чейин ушуну тактап өтсөк, калыстар тобунда дайыма ар бир областтан бирден болот. Таластан 3-4 калыс отурду деген болгон эмес. Болгон эмес. Демек, бул пикирди биз ката деп эсептейбиз. Калыстарды кантип тандашат? Кандай шарттар менен ким тандайт? Калыстардын көбү ошо оюнда жүргөн акелер. Ошол өздөрүнүн убагында мыкты оюн көрсөткөн акелер булар. Буларды калыстардын өздөрүнө бир окушат бул акелерде. Бизде эле бир ай жүрүп, бүт эрежени жаттап, эртеңки күнү кагазга карабай тургандай да буларчы. Уже бүт бар мээңизине сиңиришет, кайерден кандай болуп турганын билишет. Ошол себептен буга калыстарга атайын өздөрү жетекчилер тарабынан, федерация президент тарабынан тандалып алынат го деп ойлойм мен. Кез келген эле оюнчу келип судья болуп өтүп калат. Былтыр Ошто чоң оюн өттү. Президенттин кубогу болду. Көпчүлүк биз интернеттен көрүп турдук. Президентибиз орунан туруп кетип калган видеолорду көрдүк. Ошол жерде калыстардан ката кетти деп элдер калыстарга байкалашка ыргытып бир чоң ызы чуу чыкты. Ушул боюнча айтып бере аласызбы? Чындап калыстардан кеттиби? Кандай болду окуя? Оюнчу замен тура эмес алмашыптыр да. Бирок ошол биринчи келип калган оюнчу видео камерага түшпөй калганда, видео карашсачы. Бирок негизи правила боюнча тура эле чыккан болгон да. Ошол жерден баягы келишпестик болуп келип видео көрсөт, тиги бала бияктан чаап чыккан бала заменге жете электе бул оюнчу чыгып кетти деген пикирден келип ызы чуу болгон да судьяларчы. Бирок мындай карап келгенде аны тура эле болгон да. Аны каптал карыз боковой судья деп коет, ошолор уже аны бүт көрүшкөн. Аны эми ошол жерден өз такташып оюнчулар бир пикирге келип кайра оюн баштадык. Бирок ошо күйөрмандар тура эмес түшүнүп алып эле ызы чуу кылышты да. Күйөрмандар. Бирде оюнчулардан бири-биринен ката кетип, оюнчулар бири-бирине нааразы болуп, оюнчулар бири-бирине урушуп, жаман көрүшүп, андай сезим болгон жок. Бирден эми түшүнбөгөн күйөрмандар жана чыгып эле тополоң кыла берди. Көрүүчүлөрдүн пикири боюнча оюнчулар турган жерден замен алмашкан замен ошол жерден чаап кошулуш керек эле. Заменге чыккандан кийин алдынан жолду кыскартып тозуп кирип кетишти деп ушундай пикир болду. Жаңылбасам. Ошондой пикир болду. Бирок оюндун эрежесинде алды жактан тайгазанга жакын жерден замен кошулуп кеткенге укугу барбы? Жок, негизи оюн жана оюнчулар чыга турган жерден гана алмашат. Ошол жерден гана кошулганга укуктуу правила боюнча. Бирок биз карап турдук. Бизден эки оюнчу чаап чыккан ынтымак командадан, тигилерден бирөө алып кеткен оюн улакты. Эки оюнчу чаап чыккан, бирок биринчиси эрте жетип калган да. Биринчиси заменге эрте эле жетип калган. Бул чаап чыккан, экинчиси чаап келаткан. Экинчиси бирок чыга элек. Бул биринчи оюн чыгып кеткенди, элдер тура эмес түшүнүп алганда тиги биз булардан чаап келе элек деле чаап чыгып кетти депчи. Анан биздин экинчи оюн жеткенде анан экинчи оюн чыгат. Бирок полядо эки эле оюнчу жүргөн. Бирок ошол себептен ошол убакта камерага түшпөй калган. Экөө катар жетип калгандачы. Ошол себептен пикир келишпестик чыгып эл түшүнбөй калды. Бирок аны оюнчулар түшүнбөй келип, оюнчулар келип такташып бүт сураштырып бүт билгенде оюнчулардыкы уже туура болуп чыгып, оюнчулар кайра оюнду улантканбыз да. Бирок көрөрмандар ошол боюнча эле түшүнбөй калып кетишкен да. Демек жыйынтыгында эреже бузулган жок. Калыстар туура калыстык кылды, эл түшүнбөй калды. Эл түшүнбөй калды, бирок калыстар туура эле калган. Ушундан көп өтпөй Манас Ниязов интервью берди. Ошол оюн боюнча журналист суроо узатканда
ошол финалга чейин дагы калыстардан 2 жолу ката кетип жаткан негизи деп жооп берди. Ал кайсы каталарды айтып жатат? Калыстар дагы кандай ката кетирген? Буга чейин Норус турниринде быйылкы жылы 2020 Норус турниринде кетирген каталарды айтса керек. Малас. Бирок ошол убакытта билбейм бе кандай ката кетирип калган, кандай ката кетирип алганын. Мен көргөнүм жок аны чынында. Эми бирок биз оюнчулар эми шашабыз да оюнгачы. Табастап гол түшүрбөш үчүн аракет кылып, шашып бияктан ызычы болуп ушундайлар болуп жатат. Бирок эми жаңылып кирип кетип düşүшү мүмкүн, ар кандай болуп калышы мүмкүн, бирок судья бар. Эгер көрө турган болсо удалениега кетирет. Эми калыс бирок эми оюнду карап жүрүп бияктагыларды көрө албай калышы мүмкүн. Эми бир себеп болуп калышы мүмкүн, бирдеме көрө албай калышы мүмкүн да. Анан эми оюн өттү кетти, уттук. Бирок эми калыска нааразы болбош керек деп ойлойм мен. Эми ал болушунча ошондой мыкты оюнду, ошондой күйөрманы көп топтогон эң мыкты командаларды алып барып жатканда эми кээде ката кетиши мүмкүн. Ошол себептен эми негизи калыска нааразычылык кылбай койуш керек деп ойлойм. Негизги жыйынтыгы калыстар деле адам анча ката кетсе оюнга дем берип, көңүл бурбаш керек деген пикирдебиз. Көкбөрү деген Кыргызстанда бир фильм тартылды. Ошол фильмдин маанисинде Көкбөрүдүн ичинде да саясат бар экени, бир оюнчуларга кысым болуп ушулардан утуласыңар деген бир кадрлар бар экен. Фильм өзү жашоодон алынат деп көп айтышат. Жашоодо да ошондой барбы? Фильм кандай чагылдырылган? Эки команда ойноп жатып жеңилип бергиле же мындай кылгыла деген болбойт го деп ойлойм азыр. Эми ал убакытта ал ошол немеде ошо команданын жетекчилери, команданын представительдери өзүнчө сүйлөшүү ич-аранын ушундай болгон го фильмде. Эми бул жакта деле жетекчилер сүйлөшөм, кандайдыр бир өздөрүнчө бир сөздөрү же саясаттары болушу мүмкүн же мүмкүн эмес, аны да айта албайм да. Бул эми биздин көкбөрүчүлөр, жетекчилер бизге келет, бизге айтат, ойноп бергиле, мындай кылгыла, тиндей кылгыла, уткула. Биз только ошо менен ойнойбуз да. Анан саясат башка нерсени такыр элестете албайт экенмин, андай нерсе болбойт го деп ойлойм. Анткени ушунча чоң каражат, ушунча чоң сумма каражатты жок кылып ушу жетекчилер клубдун өнүгүшүнө салым кошуп аткандан бул жерде саясатташтырган туура эмес нерсе го. Андай болбойт го. Ошентсе дагы фильмдеги сыяктуу сиздерге бир окуя учурлар болду, келип утулуп бергиле деп өзүнчө айтпай бирөөлөр келип сен ушинтип бер деген. Андай. Мен ушул 12 жылдан бери Көкбөрүдө жүрөм. Бирок 10 жыл унутпай качаттым, бирок мындай нерсе уккан жокмун, көргөн жокмун да. Азыр сиздер Казакстанда боло турчу көчмөндөр оюнуна даярданып жатасыздар. Даярдыктар кандай? Көчмөндөр оюнуна 2 айдан ашык койгон деп калды. Даярдык үстүндөбүз. Бул бир жеке бир областтын, жеке бир клубдун намысынан алла кайда өйдө турат. Мамлекеттин, Кыргызстандын намысы деген. Биз ошо Кыргызстандын намысын көрсөтөлү, Кыргызстандын намысын алдырбайлы, желекти желбетели деген урам менен баратабыз. 5-дүйнө көчмөндөр оюнуна Казакстанга. Өтө жакшы даярдандык, өтө кыйынчылыктар болду аттар тандоодо. Өтө кыйынчылыктар болду ошо жетекчилер тарабынан, ошо улакчылар тандоодо өтө көп мыкты улакчылар бар Кыргызстанда. Ошо тандалып алынып, азыркы күндө 24 бала кызуу даярдыкта жүрүп атат. Даярдыгыбыз жакшы, бүт жагынан даярдандык, бут жагынан кем каршы болгон жок. Кудай буйрса 24 бала 2 команда болуп барабы же бир команда 24? 2 команда болуп барат. Алардыкы Көкбары, жер улагына 24 бала, Тайгазан, Көкбөрү 24 бала. 2 спорт болот бул жерде. Казакстанга бара турган 24 оюнчуну Кыргызстандан кандай эрежелер менен тандашат? Кантип тандаласыздар? Бул ока чейин мамлекеттик арасында турнирлер көп. Норус, майрамына карата турнир.
бул жеңиш күнүнө карата президенттин кубогу деп коет. Ошол жерде высший лига деп өзүнчө 6 команда өзүнчө ойнойт. Биринчи лига, экинчи лига деген немелер бар да. Уставтар, эрежелер бар. Высший лиганын 6 командасында мисалы ар бир оюнчуда командада 12 оюнчу отурган болсо 60 70 бала болот да высший лигада. Ошонун арасынан тандайт мыкты оюнчуларды, мыкты аттарды. Ошол высший лиганын арасындагы мыкты балдар ушу кыргыз курама командасын түзүшөт. Жетекчилер кимди тандайт, ошого макул бар. Бир кезде кыргыз менен казактын оюну 5 жылга жакын токтоп калды. Оюн болгон жок 5 жыл аралыкта. Эмне себеп болду? Эмне себептен ынтымак кетип токтоп калды? Буга себеп неме го деп ойлойм. Бул алар көкпар кылып салды. Казандыкты алып салды. Кийин 2013 болду ошойт. Ошо Азия чемпионаты деп ушундай бир оюн болгон. Казакстанда ал убакта биз жаш болчук. 2013-жыл болду ошойт. Ошондо Кыргызстан курама командасы барып Казандык ойногон. Казанга. Ошондон кийин алар Казанды алып жерге өтүп кетишти да. Биздики Казан ошондуктан биз жери улагына барбай көкпар деп коет алардыкы. Көкпарына барбай ал биздин көкбөрүгө келбей ошол себептен эле токтоп калды го деп ойлойм. Эмесе мурункудай алар Казандыкта ойной бергенде келип кетип оюн боло бермек. Бир нече жыл мурун бир кезде биз интернеттен көрдүк, чоң ызы чогуштогон оюн өттү Казакстанда. Кыргыздын көкбөрү оюнчуларын Казакстандын оюнчулары камчы менен сабап жаткан видеолор тарады. Ушул окуянча эмне айтасыз? Сиз бар белеңиз. Эмнеден чыр чыкты? Мен ошол оюнда Кыргызстан курама командасы менен барып ойногом. Бул 2017 Экспо же башка? Экспо 2017 Экспо. Ал жерге барганбыз. Оюн арасында бир аз кысымдар болгон, камчылашкан. Ага деле биз наразы болгон эмеспиз казак туугандарга. Акты болот, биякты болот оюнчу. Эркекпиз да эми. Эч кандай аларга наразы болуп, андан кийин деле бизге келип ойношту 2018-жыл көчмөндөрдө. Анда деле биз кызым көрсөтпөй. Эми бул оюнду мыкты деңгээлге алып чыгарыш үчүн казак менен кыргызга деп ойлойм. Дүйнөлүк деңгээлге алып чыгыш үчүн бул казак менен кыргыз бул оюнду кызытып, ушул оюнду мыкты деңгээлге алып чыга турган эки мамлекет эле. Ошол себептен эми эки мамлекет ушул оюнду өнүктүрүш үчүн тыгыз мамиледе болуп, жакшы оюндарды өткөрүп, бири-бирине чакырып, достук оюндарын кылып турса, бул оюн жакшы ийгиликтерге жетет го дейм. Пикир келишпестиктин негизги өзөгү эмнеден чыкты? Сиз билесиз деген ойдомун. Балким айтыңыз келбейт. Алар бир аз местнийлик кылды окшойт. Ошол себептен эле биз улак алып жеңип калбайык деген мааниде кылдыбы. Бирок эми жакшы эле оюн болгон. Мындан 2 жума мурун Казакстандардын бир каналына Казакстандын көкбөрүнө жетектеген жетекчиси интервью бериптир. Ошол оюн боюнча журналист суроо койгондо Кыргызстандан келген аттардын таказында шипы бар экен, биз алгыла десек алган жок деди. Канчалык чындык? Казак пен кыргыздын ортасындагы оюндар көп болуп негизи. Сонун бизде Казакстанда өткөнү Экспо 2017 халкаралык турниринде өттү. Казак пен кыргыз финалда ойнады. Сол оюндардын башкасында жүрдүңүздөр барлыктарыңыз. Сол оюн тууралуу негизи өзүңүздүн оюңуз жалпы калай болду? Енді бұл өте қиын сұрақ. Оны біраз адамдар білет қалай болған. Ойын жақсы ойнап жатқан. Бір кезде жаңағы спорный вопрос тұр. Любой жерде спор басталған жерде ұрыс жанжал басталады. Спорный тағамен келген қырғыздың аттары. Бірақ таға болғанда тағаның астында мындай шипылары болады. Жоқ, резина емес, шипы. Шипы, темір шипылары болады. Соларды алып тастаңдар деп біздің қазақ елінің условиясы болды. Былай айтқанда старший тренерлердің. Олар енді
ойын болып жатыр, ойын басталды, біз оны қалай алып тастаймыз? Аламаймыз. В общем, спорный ойнай берсіндерші, неден қорқасың. В общем, сода спордан басталып, ары қарай ұрыс жанжалға арналып, сөйтіп қырғыз ағайындар сол жерде бізге қапа болып кеткен жайы бар. Бізде эреже бар. Егер шипы тақада шипы отырған болса, біздің ойынға да келбейді да. Біздің ережеге де дал келбейді шипы зорлап. Бізде как болырына тақаны қарашат, түп-түс қылып тақалашат, ешқандай шипы жоқ қылып. Ошондой менен эрежеге кирилген, ошондой менен чабышат. Анткени ушу аттарга травма болуп калбасын, тейлеп бир жерин баягы жаратпай салбасын деген мааниде. Бирок бошака деле ошондой барган. Сиздер шипы жок баргансыздар. Шипы жок барган. Демек жетекчинин берген интервьюсу бул жалган. Жалганго деп ойлойм. Казакстанда дагы бир оюндардын биринде бул дагы чоң кызуучу менен коштолду. Казакстан менен Өзбекстан оюнга чыгып, андан кийин бизге финалга чыкмак. Казакстан оюн көргөзбөй, атайын ойнобой Өзбекстанга утулуп беришти. Аны элдин баары көрдү. Анан Өзбекстан менен Кыргызстан чыкты. Эмнеге казактар мындай кылды? 2018-жылы көчмөндөр оюну болчу ушул жерде. Ушул жерде болгон. Биз курама команда Кыргызстан мамлекетинде болчук. Ой, эми баягы жеңип коймок негизичи. Өзбекстанды. Биз ага чейин экспого барып 2017-жылы ошол жерде оюнда мыз ал жерде ызы чуу жантип камчылап чаап салмай ушундайлар болгон ал жердечи. Анан бул жерде бизге келип ойношту, биздикилер жакшы тосуп алышты, Кыргызстан мамлекети. Көкбөр федерациясы коноктошту казак туугандарды. Эми бул жерде биз жакшы бир оюн кылалы дегенбиз да. Ал жактан казактар утту. Казакстан курганда. Кыргызстан келгенде баягы ким утат? Ошону бир тактайлы, жакшы бир оюн кылалы деп биз күтсөк, өзбектерге утулуп калышты. Эми бул кандай өздөрүнүн саясаты болду, кандай максатта алар утулуп Өзбекке өйрөп койду, аны биз билбейбиз. Алар өздөрүнүн саясаты менен кетип калышты. Бул 2018. Сиз азыр сөзүңүздөн бир маанизди ушуга бара жаткандай, алар өзбектерге утулуп берип бизге чыкпай калганын себеби 2017 сиздерге кысым көргөзүп сабаганы үчүн кийинки жылы корккону эмеспи? Балким бизден да бир өч алат дегендей. Мүмкүн ошого да келиши мүмкүн. Ошондой да болушу мүмкүн. Эми бирок биз алар кандай максатта, кандай немеде ошондой кылган такыр түшүнө албай койдук. Азыркы күнгө чейин эмнеге андай кылып койгонун билбейбиз да. Сиздин жеке көз карашыңыз кыргызстандык эмес, бир патриот эмес, бир башка адамдын көз карашы менен караганда Казакстан күчтүүлүк кылабы же Кыргызстанды көкбөрүүдө? Бул нерсе өтө чоң бир маселе да, бул муну айтышчы. Экөөнүн тең бир жакшы бир нейтралный жерге апарып ойнотуш керек да. Өзбекстан, Тажикстан, Турция ошол жактарга апарчы. Эки жактын аттары менен. Алар өздөрү жагында мыкты, биякта өз кыргыздар мыкты. Эми бирок азыр ушундай сөздөрдөн улам, ушундай бир элдин арасында жүрүп жаткан немеден улам азыр мына оюн өтө мыкты оюн болон деп турат Казакстанда. Сентябрдын 8-inde башталат. Ушул жерден көрөбүз эми. Бирок негизи бир өзү мыктыраак деп бир так кезде айта албайбыз. Айта албайбыз да. Бир алар уткан, бир биздик уткан. Эки жактан күчтүү азырчы. Азыркы боло турган Казакстандагы көчмөндөр оюнунда жеке өзүңүздүн пикириңиз биринчи баары Алладан. Ошентсе дагы кимизи жеңет деген ойдосуз? Кыргызстан, Казакстан. Так баса бере айта албайм мен. Күчтүү өтө күчтүү эки жактан. Эки жактан күчтүү. Окмуштуудай болуп көрбөгөндөй ойнойт деп коёйм. Бирок эми кимиз көбүрөөк менет кылган болсо атат да. Рахмат, эфир аягына чыкты. Келип берип ушундай бир даярдыктын үстүндө убакыт бөлгөн сарачылык билдиребиз. Сизге эркин сөз берели. Жалпы кыргызстандыктарга, көрүүчүлөргө, көкбөрү сүйүүчүлөргө бир эки ооз сөз. Көкбөрү жаатында жүрөм. Колдогон көрөрмандар бар. Көкбөрүнү алдыга сүйрөгөн эң мыкты көрөрмандар бар. Ошолорго терең ыраазычылык билдиребиз. Ошолорго Алла ыраазы болсун.
ушу өнүгүшүнө, көкбөр өнүгүшүнө көп салым кошот көрөрмандарчы. Көрөрманы жок болуп 12 оюнчу ойноп атсак, оюн кызыксыз болуп калат да. Ошол себептен кыргыздын каты салт болгон көкбөр оюнун өнүгүшүнө салымыңыздарды кошо бериңиздер. Кудай буйрса мына эки команда тең Казакстанда көчмөндөр оюнуна даярдык үстүндө дуа кылып коюңуздар. Кудай буйрса ошондон биринчиликти алып Кыргызстандын көкбөр көрөрмандарын чоң сүйүнүшкө жетсели, Аллах разы болсун дедим. Чоң рахмат. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, комментарий жазыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.